Биздин мынау ашар жол менен курулган бети мынау. Мына эзилип зорго турат анандай болуп. Бул Зарбалик айылындагы номер 36 мектеп. Дубалдары көчүп, кооптуу абалга кептелген. Жыл сайын бузулган жерлерин жамап, тамчы тамган шиферлерин алмаштырышат. Бирок ашар жолу менен курулган имараттын эскилиги жетип, жыл айланбай эле кайра мурдак абалына келип калууда. Жашоочулар болсо эски имаратта балдарын окутуудан кооптонуп келишет. Ушул мектептин акыбалынан биздин айылдын көп тургундарынын балдары башка жактагы мектептерге кетип калды окуйбуз деп. Азыркы күндөгү окуп аткан баланын саны 332 бала ушул 7 класстын ичинде кымчылы 3 сменде окуп атышат. Бир партада 3төн бала отуруп алып окуп атат. Ол баланын билими кандай болуп атат? Ол балдардын келечеги кандай болот? Зарбалик мектеби 1970-жылдары бала бакча катары курулган. 1994-жылы коңшу айылга барып окуган окуучулар үчүн толук эмес орто билим берүүчү мектеп катары иштей баштаган. Учурда 7 класстык бөлмөдө 3 нөөмөт менен окуу жүргүзүлөт. Спорт аянтчасы, мектеп ашканасы жок. Башталгыч класс окуучулары шашке чайды сабак өткөн бөлмөгө ташып келип ичишет. Анан ушул мектептин кыйла эскирип жаракалар бар. Ал жерине ремонт кылабыз жылда. Анан мугалимдер баарыбыз эптеп, көптөп ремонт кылып окуп атабыз. Окуучулар да кээде айтышат башка мектептерге барып келгенде. Биз ушундай мектепте качан окуйбуз? Бизге качан жаңы мектеп түшөт деп окуучулар көп бизге арызданышып, өздөрү неме айтат арыз-муңдарын. Жаңы мектеп курууга 2013-жылы айыл өкмөттөн жер бөлүнгөнүн жергиликтүү аксакалдар айтышат. Бирок ушул күнгө чейин курулуш башталган эмес. Анын себебин айылдыктар жергиликтүү бийлик жерди ижарага берип койгондугу менен байланыштырып жатышат. Мектептин өзүнө мынаяктан 2 гектар жер бөлүп берген. Ушул жерибизге биздин документтери дагы турланган, онун канча жыл болду. Ушунан бери дарак жок. Ошол мектепке берген жерди дагы арендага барып 30 сотук 40 сотуктан 5 жылга берип коюптур. Жок дегенде ошол жердин оорuk таркыздыр мына мектептин жери деп койсо, калган немелер ушул балдардын бала чакага продуктасына майда чүйдөккө жетет эле да. Азыр мектеп жараксыз абалда деп эч ким айта албайт. Анткени өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кооптуулугу боюнча текшерүү жүргүзө элек. Мындан сырткары жаңы мектеп курууга жерде карала элегин айыл өкмөт билдирет. Курулушка пландалган жер Айыл Чарба багытында болгон. Анын багытын өзгөртүп мектеп куруу үчүн азыр документтердин 90% бүтүп калды. Бул мектеп боюнча трансформация чыккандан кийин, бул анан кийин биз баягы мамлекетке кайрылабыз. 2019-жылга кирет. Жоош айыл өкмөтүндөгү 13 айылда 25 000 калк жашайт. Ар бир айылда бирден мектеп иштейт. Быйылкы планга 2 мектептин курулушу киргизилген. Мындан сырткары талапка жооп бербеген дагы 2 мектеп бар. Айда Биделбек кызы, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Ушул ырыбыздын дагы өлчөмү болот. Түшүнүктүүбү?